Эми биз Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин алдында органикалык айыл чарба департаменти деген бар. Ошонун ар бир 7 областта аймактык филиалдары бар. Биз ошол Ысык көл аймактык филиалынын кызматкерлерибиз. Биз өзүбүз жасап аткан иштер жөнүндө азыр мен силерге кыскача айтып берейин. Азыркы кезде адамда, жаныбарда, өсүмдүктө оорулардын түрү көбөйдү. Себеби химикаттарды эмне көп колдонгондон болуп атат. Ашыкча колдонгондон болуп атат. Ошонун баары келип эле топуракты булгайт, абаны булгайт, өсүмдүктү булгайт, жаныбарды булгайт, оору кылат. Өсүмдүктөн чыккан продукцияны өзүбүз колдонобуз, жаныбардан чыккан продукцияны өзүбүз колдонобуз. Ошол ууланган аба менен дем алып атабыз. Ошондуктан оорулардын саны көбөйдү. Карап отурсаңар, азыр илгери чоң кишилер менен ооруган оорулар менен балдар ооруп атат, жүрөк кан тамыр оорулары, эндокриндик оорулар. Эми булар жөнүндө айта берсек сөз көп. Азыр мына айтып атпайбы, мунун баарын өрттөйбүз деп. Желимдерди кош өрттөп салып атабыз, резиналарды кош өрттөп салып атабыз. Мунун баары канцерогендик заттар. Алар канцерогендик зат деген организмдеги уктап аткан залалдуу шишиктерди ойготуп ийет, ракты пайда кылат, башка ооруларды пайда кылат. Анын үстүнө базарга чыксаңар, азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тыюу салынган продукция, препараттар сатылып атат. Ал кандай өтүп кетти? Себеби бизде таможня системасы коррупциялашкан. Акча берет дагы өтүп кетет, анан сатып ден соолугун бузуп атат. Эми бул химикаттардын зыяндуулугу жөнүндө айта берсек сөз көп. Эми өзүбүз чыгарып аткан продукциялар жөнүндө силерге айтып берейин. Мына аты эле айтып турбайбы, органикалык деп. Биз экологиялык таза продукциялар чыгарабыз. Дүйнө жүзүндө мындай экологиялык таза препараттарды чыгарган чоң-чоң биофабрикалар бар, чоң-чоң заводдор бар. Бизде кичинекей азыр жаңыдан эле өнүгүп келе жатпайбызбы? Анан ошол биопрепараттардын да түрлөрү өтө көп. Ошонун бир 2 түрүн азыр бизде өндүрүп чыгарып атабыз, биопрепараттарды. Андан тышкары энтомофагтарыбыз бар, пайдалуу курт-кумурскалар. Мына биопрепараттардын биринчиси мына биздин биолигнин препараты. Бул суюк препарат. Бул өсүмдүктөрдүн өсүшүнө, өрчүшүнө жардам берет. Биостимулятор роста и развития болот. Муну мынагы коз карындар бар, коз карындардын түрлөрү аябай көп. Көзгө көрүнбөй майда өтө микроскоптук коз карындар бар, анан чоң-чоң коз карындар бар. Ошол микроскоптук коз карындардын аябай көп түрлөрү бар да. Мисалы үчүн жанагы биздин энелерибиз, эжелерибиз нан жасап атканда дрожжду колдонуп атпайбы? Бул дрожж коз карын препараты. Ошондой дрожждордун түрлөрү көп. Ошондой дрожждордун эксофиала нигрум деген түрү бар экен. Нигрум деп атпайбы? Нигер деген сөздөн. Кара деген, кара дрожждордон алынганда. Ошолордун негизинде жасалган А26 деген штамдарынан. Малдыкын порода дейт, өсүмдүктүн сорт дейт, микроорганизмдердин штамм деп коет да. Ошолордун негизинде жасалат. Муну Иркутск университетинин илим изилдөө институтунун окуучулары чыгарышкан, муну разработка кылышкан да убагында. Анан ошолордон бизге чейин энелик клеткаларын алып келип биз жасайбыз, энелик клеткаларды сактайбыз, жаңыртып турабыз. Көптөгөн компоненттер кошулат. Муну биз деген сууну дистиллятордон өткөрүп алабыз, жөн арттагы суудан жарабайт. Дистиллятордон өткөрүп, сууну тазалап туруп, ага көптөгөн кристаллин, агар, негиз балырлардан алынат да. Ошол сыяктуу көп нерселерди кошуп туруп, анан ачытып жасайбыз. Азыр ушул моментте жаңы баштадык. Мына бир жумадан кийин ушул 3-4 апрелде ушул жаңысы даяр болот. Эми бул эмнеге жакшы? Бул өсүмдүктөрдүн өсүшүнө түрткү берет. Муну биз 2 жол менен колдонобуз. Үрөнгө колдонобуз, көчөттөргө колдонобуз. Анан үстүнөн чачабыз, жалбыракка, подкормка, листовой подкормка кылып. Витаминдүү тамактар жесе эмне болот? Ооруларга туруштук берет, күчтүү болот. Өсүмдүк деле ошондой. Бул тамыр күчтүү болгондон кийин топурактагы керектүү азык заттарды, микроэлементтерди өзүнө жетиштүү түрдө сиңирип алат. Сиңирип алат дагы, анан сабактардын саны көбөйөт. Мисалы үчүн бул жерде 5 өнүп чыкса, бул жерде 8 өнүп чыкса, бул жерден 12-15 сабак өсүп чыгат. Ошол сабактары канчалык көп болсо эмне болот? Башактары көп болот, дааны көп болот. Ошол сабагы деген жаан жааганда, шамал болгондо сынып калып атпайбы? Сынууга туруктуулугу жогорулайт. Чүрүштөрү болбойт, бош калган дандары болбойт. Клейковинасы жетиштүү түрдө болот. Тунуктугу, белоктордун, протеиндердин саны көбөйөт. Себеби бул жерде гормондор менен ферменттер иштейт да. Оксигеназа, цитокинин деген ферменттер, гормондор иштеп, өсүмдүктү күчтөйт. Өсүмдүк иммунитети жогорулайт. Ооруларга туруктуулугу жогорулайт. Анан жанагы кара көсө,
тамырдагы чириткичтер жана башка ооруларга туруктуулугу жогорулап, анан жалпысынан алганда 15-20%ке чейин өсүмдүктүн түшүмдүүлүгү көбөйөт. Муну эми биз эки түрдө колдонобуз. Мисалы үчүн 1 тонна буудайдын үрөнүнө 3 литр, 4 литр кетет. Ага бир 10-15 литр жылымык комнатный сууну деген чылап коебуз, үрөндү мындап чыгабыз. Мындап чыккандан кийин, кургагандан кийин сепкенге даяр болгондо себебиз. Ошол гелиндин колдонулган үрөндөн өнүүсү 3-4 күнгө эртерээк болот да, беркеге караганда. Эртерээк өнүп чыгат. Биринчи жалбырак пайда болуп, түптөнүп, ошондо вегетациялык мезгилдери бар да, вегетациялык мезгилдин фазалары бар. Түптөнүү фазасы, сабак алуу фазасы, анан ушундай фазалар деген болот. Ошол ар бир фазасын анан колдоно баштайбыз да. Үстүнөн чачып колдонгондо 1 гектарына 12-15 литр кетет. 12-15 литр 1 гектарга кетет. Ага бир 300-400 литрге жакын суу кошулат да, анан 1 гектарга жетет. Мунун баасы 1 литринин баасы 30 сом. Бул баалардын бизге антимонополия бекитип өкмөт коюп берген баалар. Андан бир тыйымда ашык кем кылбайбыз дагы. Ошондой сатылат булар. 30 сом арзанбы, кымбатпы? Продажада бар да? Ооба. Кайда? Жумадан баштап уже Азыр мен аягында силерге адрестерди, нормалардын баарын таштап кетебиз. Анан ошондо окуйсуңар, телефондордун баары бар. Суроолор болсо ошондо бересиңер. Муну өркөдө чачсак болот. Муну жеке эле дан эгиндерине колдонбойсуңар, мени өсүмдүк дегендин баарына тең колдонсоңор болот. Өсүмдүктүн көчөттө отургузганда, ол өсүмдүктүн биринчи бүчүр ача баштаганда, богок байлаганда, анан биринчи жалбырак пайда болгондо, анан гүлдөгөнгө чейин ушундай фазалар бар. Анан гүлдөгөндөн кийинки фазалары бар. Ого гүлдөп аябай мындай тегиши гүлдөгөндө чачпайсыңар. Себеби чаңдашуу жүрбөй калып, нөмө болбой калат дагы. Ошон үчүн гүлдөгөнгө чейин, анан гүлдөгөндөн кийинки фазаларында колдонулат. Алма болобу, ушундай маданий өсүмдүктөрдүн баардыгына тең колдонулат. Терезеде өсүп турган гүл болобу, тышта өсүп турган баардыгына тең колдонулат, баардыгына тең жарайт. Биологиянын өнүгүү кыскача ушундай. Эгерде силер бул экөөнү чогуу колдонуп койсоңор, мунун аракетин, биологиянын аракетин триходермин жоюу эт. Ошон үчүн же муну арасын деген бир 10 күндөн кылып колдонушуңар керек. Бул уже топуракка сиңип, өсүмдүккө сиңип кетиш керек, андан кийин муну колдонсоңор болот. Бул листовой да булардыкы деле. Муну деле триходермин сыяктуу үрөнгө, көчөттөргө колдоносуңар, анан листовой кылып да колдонсоңор болот. Мына ушул триходерминдин кургак формасы ушул. Ушул кургак формасын же болбосо ушул суюк формасын погребтерге, кампаларга да колдонсоңор болот. Биз жазында картошканы алып чыксак, пияз, сабиздерди алып чыксак, алманы алып чыксак эмне болот? Бир тобу чирип калган болот, Себеби погребтер нымдуу да, нымдуу чөйрөлөрдө жанагы чириткич микроорганизмдер көбөйүп кетет дагы, ошол жерде калат. Буларда химия жок да, буларда. Жок, булар экологиялык жактан таза. Мына денеге тийсе, кичине ичке кирип кетсе эч кандай зыяны жок. Химиясы жок да. Муну да эки жол менен колдонобуз дедик, погребтерде колдонобуз. Ушундай. Анан буларды жанагы биз чоң талааларга, ото чөптөргө каршы препараттарды колдонуп атпайбызбы? Ошолор менен чогуу колдонсо болот, совместимый. Жанагы оотуларга деген бочкасына муну коюп ийсе болот. Мисалы үчүн 1 гектарга 12-15 литрге деп атпайбы? Ото чөп кошуп. Ошолор ото дарыга. ото чөптөргө каршы колдонуучу препараттар менен совместимый. ошол эле дарыга Сорняков деп туруп, ошолор кошуп. гербицидтер менен. Мына ушундай пайдасы бар. Эми препараттар жөнүндө бүттүк, эми курт мушкалар жөнүндө айтып берейин. Курт мушкаларды изилдеген тилинде эмне дейт? Энтомология дейт, баарыбыз мектептен окуганбыз, билебиз. Ошол курт мушкалардын жаратылышта зыянкечтери бар, анан пайдалуулары бар. Биз химикаттарды көп берип экөөнү тең өлтүрүп салып атабыз. Кээ бир зыянкечтер аябай митайым болот экен, куу болот экен, өзүн коргонуп алат экен, өлбөй калат экен. Андайларды биз эмне кылышыбыз керек? Ошолорго каршы курт мускул, ошолорду жеген курт мускулар бар. Алардын жумурткаларын жегендер бар, личинкаларын жегендер бар, өзүн жегендер бар. Алардын түрлөрү экеле көп. Ошолордун пайдалууларынын ичинен могу трихограмма деген көпүрөк дүйнөсүндө биринчи орунда турат. Ушул трихограмманын өзүнүн 300 формасы бар. Биздин лабораторияда жана бактагы формасын өстүрөбүз, овощной формасын, плодовой формаларын өстүрөбүз. Башка лабораторияларда башка, мисалы үчүн Ошто пактанын күбө куртуна каршы жанагы күчөлөрүнө каршы ошолорду колдонушат да. Андан тышкары листовёрка, огнёвка, кистефоз, күчөлөр, күбө курттар толтурат. Биттери көп аябай.
өсімдіктің биттері. Мына ошолорго каршы колдонусубуз мына трихограмманы колдонобуз. Мына трихограмманы биз жараткычтан кармап келебиз. Бул өтө майда 0,02 мм болгон өтө майда жаргак канаттуу көпөлөк болот. Ошону биз алып келип лабораторияга алып келип тамагын берип, төшөгүн салып берип, уктатып, жылытып, муну алып келебиз дагы ачып туруп жалбыракты салсак, бул 1 граммда 80 000 болот. Бул быжырап чыгат дагы бакка тарап берет. Бу жабабыз, экинчи бакка барабыз, кайра салабыз. Анан муну биз 10 бакка жеткидей кылып салдык да. 10 бакка салдык. Бир аз ашып калса, бул алманын кайра башка жагынан кайталап коебуз. Тешип туруп тешкичи болот, ийне сыяктуу. Өзүнүн жумурткасын туйт, бирди же экини туйт. Трихограмманын жумурткасынан чыккан личинка зыянкечтин жумурткасынын иче барын, ичинде өпкө борун барын жеп коет. Дегенин кабыгы эле калат, бүттү, өлдү. Демек бул да 30-40 тууганга жөндөмдүү. Бир трихограмма жок дегенде бир 15-ти 20-ны жоготот. Мунун да табигый душмандары бар. Канаты сынат, өлүп калат, башкалар жеп берет дегендей. Анан карап көрсөк жакшы эффект болбой калышы мүмкүн, э? Себеби деген биз ошол зыянкечтин жумуртка тууган убактысы менен биз кое берген убакт синхронный болбой калса, дал келбей калса, анда жакшы эффект болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн бир 5-6 күн өткөндөн кийин дагы 1-2 жолу кайталап койгон жакшыраак эффекттүү. Бар зыянкечтер бар. Ошолорго булар самолет менен чачышат. Бул жайнап Эмеге тарап келет уже, бакка тарап келет. Ошол жерде кыштап чыгат, кыш жылуу болсо жакшы кыштайт, суук болуп калса көбүрөөк өлүп калышы мүмкүн. Жылына бул же жылына эмеспи? Жылына да бул, э? Так, андан кийинки көпөлөгүбүз алтын көз деген көпөлөк. Алтын көз деген көпөлөк бул чоңдугу 2 сантиметрге жакын болгон, жап-жашыл болгон көпөлөк болот. Бул азыр мына биздин карагай, чоң карагайлар барбыз тоодо, э? Жергиликтүү Тяншан карагайы. Ошонун чоң карагайлардын калың кабактарынын астында булар азыр уктап жатышат, жансерек болуп. Личинка же жумуртка түрүндө эмес, чоң көпөлөк түрүндө эле кыштап чыгышат. Ошол кабактарды ачканда биз ошол жерлерден издейбиз, табабыз. Анан чогултуп келип, лабораторияга алып келип, жылытып, төшөгүн салып берип, тамагын берип, бал берип, жумуртка берип, сироп берип, ушундай тамактарды беребиз дагы, анан булар туй баштайт. Анан ошону туй баштаганда жумурткаларын карточкаларга чаптайбыз. Ошол жумурткаларынан момундай личинка чыгат. Бул формасы эмнеге окшоп? Крокодилге окшоп турат. Булар өтө крокодилдей болот, суганактын соргок болот. Ошол эмеден биз чаптап койгон карточкалардан, жумурткалардан булар чыгат, 7-8 күн өткөндөн кийин чыгат дагы. Генелерди, биттерди, мольдорду, күбөлөрдү, күчөлөрдү көп 90-дан ашык түрлөрүн жок кылат да. Аябай сугалак болушат. Эгер экөө кезишсе, үчтүүсүн жеп коет. Бир алтын көз бир күндө 2000-ден 4000-ге чейин жумуртка личинкалары жегенге жөндөмдүү. Обжор отурбу? Мунун деле баасы. Мисалы үчүн муну алмалга кое берсек болот, өрүккө кое берсек болот. Жана алмаларда көбүнчө биттер болуп атпайбы, э? Жап-жашыл болгон биттерди көргөнсүздөр да. Зеленая яблоня тля деген ошол. Мына олар. Ушуларды жеп жок кылат, башка зыянкечтерди жеп жок кылат. Карагатта тиги жашылча жемиштердин арасына кое берсеңер болот, гүлдөрдүн арасына кое берсеңер болот, терезеде өскөн гүлдөргө кое берсеңер болот. Ошол эң эле кеңири масштабта колдонсоңор болот экен. Мунун деле баасы өтө кымбат эмес, бир карточканын баасы 25 сомду, 25 сом, э? Ошондо биздин лабораториянын кызматкерлери ушул жетебиздүү районунун бир нече агрономдору 90-жылдары Өзбекстандын Анжан, Наманган областтарынан, Жалалабад, ошол жакта алмабактардан мына момундай чыбыктарды 20-30, 15-20 см кылып кесип беришкен. Мына морeki кара точкалардын ичинде Афелинус деген көпөлөк бар. Кара точка өзү бул кровяная тлянын жумурткасы. Астын куутак эле мындай байлап коесуңар. Температура 16 градуска жеткенде бул ушул эмелерден кара точкалардан Афелинус учуп чыгат. Жупташат, жупташканда жумурткасын тууш керек болот. Жумурткасын арга жерге туубайт, көрүнгөн жерге туубайт экен дагы. Именно ошол эмени издейт, кровяная тляны издейт. Издейт дагы ошонун жумурткасына, личинкасына, денесине өзүнүн жумурткасын тууйт. Анан Афелинустун жумурткасынан чыккан личинка паразиттер коет. Өлгөн тля монтип көп кылат, мумифицировать этип көп кылат. Анан ал ошол жумурткасына туугандан кийин ошол жерде кеч күздө ошол жака кыштап чыгат. Анан кайра жазында чыгат.
Ошентип ошол жердеги кровяная тля жоголмойнча ал жерде кала берет. Бирок бул жерде дагы бир маселе бар да. Кровяная тля болгон жерде сөзсүз биттер болгон жерде сөзсүз кумурскалар болот. Албанын түбүн карасаңар көп байкайсыңар. Кумурскалар ошол кровяная тляны багат. Себеби кровяная тля алманын ширесин жеп тойгондон кийин өзүнөн бир таттуу суюктукту бөлүп чыгарат. Бал сыяктуу. Таттуу суюктукту бөлүп чыгарат. Ошол суюктук менен кумурскалар тамактанат экен. Кумурскаларга бул нерсе жагып калды. Бул бизге пайдалуу нерсе экен деди. Алардын личинкаларынын күзүндө ошол эле топурактын астына алып кирип кетет дагы. Күн жылганда кайра алып чыгышат. Булар чыгып, кой кайтарып багып, анан кайра алып чыгышат. Булар бизге пайдалуу экен, бизге тамак даярдасын дейт дагы. Муну кое беришет. Ошон үчүн ал жерде кумурскаларды жоготконго туура келет. Так, мындан тышкары зыянкечтерди жоготуунун дагы бир жөнөкөй формасы бар. Этиги кардон кагазды көрүп атасыңар да, алманын о биринчи бутакка чейинки жерде штамп дейт, штамп. Эми күз келгенде эмне болот? Жана зыянкечтердин личинкалары ылдыйдай көчө баштайт, көчө баштайт. Биз кыш түшкүчө, кар түшкүчө эптеп бир жылуу жай таап алалы дейт. Анан аларды ошол жерден кармаш керек, мондай кылтак, ловчий поястарды. Сачмо картон кагаздар да, ар бир үйдө толтурат, могу картон кагаздарды мондай кесип алып, ортосунда толкундары бар эмеспи, мындайдан байлап коебуз. Байлап койсок, бул жерде келаткан личинка ошол болардын арасына кирип кетет. Ар бир бакка байлап. Триходермдин колдонуу нормалары турат мына. Бирөөндөргө, көчөттөргө кандай колдонулат, үстүнөн чачканда канча суу кетет, канча колдонулат. Бул жерде биолигиндики бар. Анан ар жөнүндө кыскача жазылган, буларда биздин адрестер бар. Аларды деген чачып, алмаларга чачып, алмаларды киргизгенде жанагы чириги азаят турбайбы? Муну деген картошкага да, алмага да бүт баарына колдонсо болуп турбайбы? Бүт жанагы бул биологический фунгицид да, фунгицид дегендер булар грибоктор пайда кылган ооруларга каршы колдонулат. Серая гниль, бурая гниль, кара чирик, шакекчелүү чирик, фузариоз, ризоктониоз, фитофтороз деп атпайбы, ошол оорулардын баарына колдонулат. Могу өрүктөр калып калып атпайбы, манилиоз болуп, плодовая гниль, ошолордун баары эле грибоктор пайда кылган оорулар. Мына ошолорго каршы колдонулат. Жанагы сөөлжандарга дальше алып булган. Сөөлжанды жагы кое бергенде дагы чистый кыт болбойт деп атпайбы? Ошондо биологиинде колдонсоңор, триходерминде колдонсоңор, ошондо эң жакшы болот. Агентствосу бар, мына ушулардын кызматкерлери да булар. Ошолор менен бирдикте иш алып барып атабыз. Алар ошол биздин офисте жайгашкан, Караколдогу, мурдагы агропром имаратын билесиңер да, Деңиз жана Ардегер деген кафелердин бурчундагы айыл чарба тиешелүү имаратта. Анан ошол жерде биз менен чогуу иштешип атат. Ошолор бизге азыр ушул жылы проектиси бар да, чоң жардам берген да, бизге деген ушул дүкөн салып берген да, чоң машина алып берген да, ошол машиналерин алып берсеңер, мисалы үчүн силердин продукцияларды алып келип ошол магазинге коюп саттырабыз. Ушул биздин продукцияларды ташып алып берип турабыз. Азыр силер пилоттук чарба болуп катталгансыңар да, Маман, Аксуу, анан ушул 3 ай. Маман, Тосор 3 ай. Ошол Кудай буйрса ошол тыгыз чогуу иштешебиз. Департаменттен илимий кызматкерлерин чакырдык. Анан келечекте биз дагы ошол койканын артынан ушул органикалык департаменттин потенциалын жогорулатыш үчүн ушу фермерлер менен байлаш керек. Анткени фермер биз проект бүткөндө дагы ушул процесс иштеш керек. Жергиликтүү дыйкандар өзлөрүнө керек болгон органикалык каражаттарды, коргоо, мисалы препараттарды ушул департаменттен алып, ошо менен өндүрүш өнүгүп кетиш керек да. Ошон үчүн болушунча ушул органикалык департамент менен кызматташууга биз аракет кылабыз. Ансыз болбойт да. Анткени Россиядан бир жыл продукцияны алып келсең, кийинки жыл баасын көтөрүп коюш мүмкүн. А бул жерде департамент органика дайыма биякта болот. Жергиликтүү шартка ылайыктап баасын да туура коюп берет. Дыйкандар менен тыгыз байланышта болуп иштешет да. Анан биздин ушул проект негизинде Тосор айылында жүргүзүлө турган баардык иш-чараларда ушул департамент органиканын препараттары, ошондой эле жергиликтүү өзүңөр өндүрөсүңөрбү? Мына бул Руслан Байкедей болгон өзүлөрүнө жасаган органикалык каражаттар баардык түрдө мындай силерге сунушталып турат. Бул окуу иретинде. Анан биз өз тарабыбыздан ушуну байланыштырып, анан өзүбүз агрономбуз, ошол кайсы маселелер бар, аны кандай түрдө чечсе болот, ошонун үстүнөн изилдеп өзүбүздүн технологиялык бир
процессти иштеп чыкканга аракет кылабыз. Коргоо каражаттары да бит басып кетет, зыянкечтер басып кетет, парша болуп калат. Ошо менен сапаттуу мөмө ала албай атабыз. Ал эмес химияны колдонуп делечи. Анан органика өтүш үчүн дыйкандарда кызыкчылык болуш керек да. Кызыкчылык болуш керек, жана өстүрүүчүлүккө керек болгон баардык ошол керектүү каражаттар органикалык түрдө болуш керек да. Ошону камсыздоо үчүн биз дагы ошол жергиликтүү мамлекеттик органикалык департаменттин кызматтарын толук түрдө пайдаланышы керек. Анткени Тосор айылы ошонун мүмкүнчүлүктөрүн, илимий базаны колдонбойнча органиканы өстүрө албайт да. Ошон үчүн бул ИСО болсун, дагы башка препараттар болсун, ортого жасап, анан мисалы Тосор органик кооперативинин мисалы 50 гектар жери болсо, опрыскиватель менен чыкса, бир 2 күндө же 3 күндө дарылап салат экен да. А ортого анын баасы аябай эле арзан түшүп калат. Балким 1 гектарга 1000 сом эле болушу мүмкүн, же 500 эле сом болуп калышы мүмкүн да. Анан бир жасап койсоңор, аны момундай канистрлерге сактап койсоңор, кийинки 2-3-үчүгө чейин, 1 сезонго чейин ал түрө берет. Кийинкиге да чача бересиңер. Негизи айта тургандарыбыз ушул. Анан бул жерде Тосор органик кооперативинин мүчөлөрүнө дагы сунуш. Буякта ошол департамент органиканын дагы лабораториянын мүчөлөрү бар. Алар менен маалымат алышып, байланыш түзүп, анан кооперативдин атынанбы же чоң фермерлердин атынанбы биригип ушул геопрепараттар менен иштесеңиздер, договор түзсөңүздөр да болот. Мен сатып алгам көчө жанагы лимонканы Кадамдайдан алдырыпчы. Көчөттөн баштап тиге баштадым да, ошону эмне кандай колдосок болот. Анан моундардан аңардан алып калса болобу деген кетти. Ооба, сиз деген эң биринчи ошо бул триходермин менен мульчировка кылсаңар эң жакшы болот. Кыргызча мульчировка. Кыргызча вариант. Ботко даярдайт го. Ошо мисалы суу менен триходермин. Мисалы 1 литр триходерминди, балтушка. 1 литр триходерминди 5 литр сууга аралаштырасыңар. Себеби бул 9 литрге чейин да, көчөткө тамырга бергенде ошо 1 литрди 4 литрге, 5 литрге аралаштырып туруп, анан ушуга балтушка жазайсыңар да. Мульчировка бул жерде жазылган. Мульчировка бар. Кайсы жерге кандай кылып жазайсыңар, кандай кылып сылайсыңар. Анан канча саат, канча мүнөт коюп, ошону менен анан отургузсаңар жакшы. Отургуздуңар, суу куйдуңар да. Андан кийин бир жумадан кийин кайра биолиглинди алып туруп, анан биолиглин менен сугарасыңар. Бул кенеде неме канчага жетет? Суу кошулат. 1 литрге 9 литр суу кошуп, анан 1 литр бул өзүн курсаңар деле болот, но суу менен кошсоңор. Канча бир түпкө канчадан куюш керек ошол эмеңерди? Бир түпкө канча суу куясыңар силер? Эми куюп салабыз да, кененде суу эме. Бир чакка 10 литр куям десеңер, ошо 10 литрден 1 литр биолиглин, 9 литрин суу, 8 литрин суу же 2 литрин ошо биолиглин кылып ушундай менен 1 жыл, 2 жыл ушу биолиглин триходерминди колдонсоңор, пока көчөт кичинекей да, тамыр жайыла элек, пока азыр кичинекей. Ошондо 2-3 жыл ушулар менен чередовать этип колдонсоңор абдан жакшы болот. Муну алдыңарбы? Мисалы бул азыр эртең менен эле жасалды. 2 күн турат. Бүгүн колдонуш керек, эртең колдонуш керек. Биолиглинди дагы, триходерминди. Живой да, бул ошо топуракка кетет, а бул өзүнүн тамагын тапкандан кийин бүттү ошо жерде калат, ошону өлтүрөт. Анан мучный сыраса деп атпайбызбы? Алмаларда көп болот атпайбы, көчөттөрдөчү, уштар агарып элечи. Анан ушуга да триходермин жакшы экен аябай. Ыргындыр айтып калыптыр, антпай эле жөнгөмгүлө депчи. Ошонун кайсынысы туура, кайсындай варианттар бар? Эми баягы мурда деле колдонулган, мурда тамырды деген эгер 2 жылдык, 3 жылдык болуп калат атпайбы? Анда 25 см кылып кесип салат да обычно. Стандарт ошондой болот. Тамырыч 25 см бүт кесип салат. Кескенде эгер ал 2 же 3 жылдык болгон болсо, тамырлар чоң болуп калат. Анан кесилген срез деп коет го. Кесилген жерлерге сиз айткандай балтушка кээ бирөө кою жасап алат. Аябай кою жасаганда ак топурак, анан уйдун богу болуш керек болот го, анан көк таш кошуп коет бир аз. Бирок аны кошсо да болот, кошпой деле койсо болот. Анан көбү топуракты көбүрөөк кошуп коюш мүмкүн. Көбүрөөк кошуп койгондо ал деген барким топурак деген суу болбойт, кургак топурак отуруп калса катып калат. Ошол жери бар да, анан майда тамырларды деген кадимкидей бетин прилипать этип калат да. Ошол себептен болушу мүмкүн. Анан анын максаты жана чоң срездерди эле жаап калыш керек. Ошол жерде микроорганизмдер кирбеш керек.
зыянды ошолорго эле чек болуп анан нымды чыгарбаш Биякты деле керек. кескенде топурак чаптап атпайсыңарбы? Ошол Мен сыяктуу Бизде бүт тамыр. макет чүйүздөн болтушкагачы бүт макет этип алып бүт подряд ошо чүйүздө. Анан эгер ошол көчөт ошол боюнча аябай былтылдаган кою жерге салынып, анан кургагыраак жерге тигилип калган болсо, ал каттыгандан кийин ак топурагыңар оңой менен разлагаться этпейт. Ошол жактары бар да. А эгер уже бере барганда, берип баштайт, триходермин уже иштеп баштаганда иммунитет көтөрүлөт. Нурбек айтып атпайбы, 1-2 жыл эми ал сөзсүз кетет да. Ошондо суу куюп, биолиглин, суу куюп, триходермин ошондой болуп тамырын күчтөнтүп алсаңар, жакшы кылып алсаңар, 100% болбосо да бир 80-90% абдан. Бул органика эмнеге туруктуу өнүгүү деп атпайбы? Мисалы өсүмдүктү 1 жыл тиктиңер, жакшы удобрение, азот мазоттун баарын бердиңер, ал деген үстүңкү вегетациясын азот чоңойтот. Жалбырак үстүңкү бутактары кетет, бийиктеп кетет. 1 жылдык бүчүрлөр 1 метр, 1,5 метр өсөт да, бир сезондо элечи. Анан ага болсо ал сок көп болот, сокодвижение көп болот, кажурасы жука болот, ооруларга подверженный болот, анан бит басат. Битти токтото албайсыңар силер. Ошон үчүн жаш көчөттөрдүн баардыгы бит басып алат. Агер тиля баскандан кийин, кровенная тиля, башка тиля көк бит баскандан кийин ал вирус чыгат. Анткени сайып соруч аппаратка ээ да, вирус ташып жүрөт алар. Анан галдар пайда болот, өсүмдүлөр. Анан кийин ал жакшы өспөйт, мозаика болуп, бири чүйрү-мүйрү болуп, анан аягында келип өлүп калып атат да. Ошон үчүн тамыр күчтүү болсо. Тамыр күчтүү болсо, силер айткандай баланс менен өсүш керек да. Тамырда текши кетиш керек. Мындай айтканда үстү менен асты текши бирдей өсүш керек. Азотту, минералдык удобренияны бергенде үстү аябай кетет, тамыр системасы начар болот. Анан ошон үчүн эме болот, ооруларга туруксуз болуп калат. Анан климаттык условия азыр кургак болот атпайбы? Бир кургак болсо, алмаңыз эгер тамыр системасы начар өнүккөн болсо, түшүм бербейт. Курап эле калып калат да. Ошолор ошондон келип чыгат. Ошон үчүн микроорганизмдер, анан ошондой эле органикалык каражаттар, удобрениялар менен колдонулган өсүмдүк тамыр системасы да жакшы болот. Анткени тамырда микроорганизмдер ага керектүү жанагы топурактын гумин деп эме деп коет. Гумин кислотасы, ал болсо топурактын каны өзүндө жетиштүү болот. Өсүмдүккө багалат. Зат алмашуусу жакшы жүрөт. Көмүрдүн гүлүнүн составы аябай күчтүү да. Муну дагы аябай эме менен колдонбосоңор, дозасын билбесеңер, жалбырагыңардын баарын күйгүзүп салат. Муну түйүнө куйсаңар, муну деле күйгүзүп салат. Ошон үчүн күчтүү булчу. Могу кичине коюраак кылып аласыңар да мындачы. Азыр мен үстүндө суу эметип калбадыбы? Коюраак болсо жакшы да. Ал коюлуп керек. Бул байке билесиздер да, Маман органик кооперативинин мүчөсүндө айтпады. Бул өзү эксперимент буга чейин жасап келген. Мектеп сыртка элге жарыялап айта элек болчу. Бирок эми органикага өткөн эле переходный болуп аткан үчүн өзлөрүнүн мамандыктарга бүт жардам берип атат да. Бүт бекер таратып, ушулардын баарын бекер үйрөтүп берип атат. Сиздерге да бияка бекер келип лекция окуп бергенде биз сурандык. Вот, анткени бул киши өзү нагыз органик, ушунун баарын сезип, өзү жасап, өзү эксперимент кылып келди ушуга чейинчи. Эми буну элдер билиш керек. Бул местный специалист катары, биз ошол чакырганда бул местный өзү климатка, шартка жараша ушул баарын жасап атат. Анан мына көрдүңүздөр, өзүңүздөр химикат пайдаланбай, биз болсо оңоюна карап, баягы химикаттар чача коебуз. Анын баары жаратылышка зыян келет, топуракка зыян келет, топурактын баары ооруйт, ошонун баарын эле майра биз өзүбүз тамак жейбиз, балдарыбыз тукумдардан туура эмес келет да. Ошон үчүн ошонун баарына переживать этип, сарсана болуп өзү ушунун баарын изилдеп чыкты ушуга чейин. Коюп алсаңар силерге 1 жылга жетет да. Анан ар бир бактарды аралаган сайын, мисалы ар бир бак эмес, эми өрүктү аралаганда, жалаң өрүк аралаганда эме кылбайсыңар. Анан алмадан өрүктөн алмага өткөндө мына переработка кылып эме кылып турасыңар да, дезинфекциялапчы, мына булардын баары биринен бирине жукпашчы. Бир бутылка перекс водоротту силер деген 3 литрге куюп алсаңар, туура болот да, 3 литрге куюп алсаңар, мына ушуну менен дезинфекциялап турасыңар да, эмеден өткөн сайын монтип инструментиңердин баары туугандар. Анан кийин эрте жазда баштайсыңар да, муну бутагандан кийин майлайбыз туугандар. Ошол бактын терең отурган, терең ачылып калган жерлерин сыйырып салабыз дагы. Анан буларды колдонобуз да, могу топуракты 1
bir sutka, bunun bari bir sutkadan proses жүрүш керек. Bir sutka suga proses жүрүш керек. Açış gerek de. Açış керек. Мына жатканда, бул нарынын өмүрүнүн гүлү, биздин Кыргызстандын нарына. Кара кече бар да, ошонун гүлүн bir sutka биздин проточный суга просес жүргүзсөңөр жакшы да. Артезианскийге караганда проточный менен жакшыраак да. Мөңкүнүн суусуначы аккан суу. Çıtıp emez, gül al. Күйгөн туп-турук мына могу гүл да, мына могу гүл. Көрдүңөрбү? Могу гүл туган. Ушул гүлдү bir sutka просес жүргүзүп алыш керек да. Мына көрдүңөрбү? Жыгачтыкында эле просес жүрөт. Даже жыгачтканда эмеси жакшыканда биздин каргач Кыргызстаныбызда кандай өзүбүздө кандай жакшы нерселер чыгат да. Же болбосо мына жыгачтын гүлү, муну ушул эле жыгачты силер бутагандан кийин өрттөйсүңөр. Өрттөп туруп сразу өчүрөсүңөр. Аны деген таштап койсоңор учуп кетет мунун барчы. Өрттөгөндөн кийин анан ушул могу көмүрдү ушинтип мына жыгачтын көмүрүн көрдүңөр. Ушуну bir gün ушул сууга процесс жүргүзүп аласыңар. Üstündeki tundurulgan suusun özünce böyle olasыңар. Мондай коюсу калып калат. Көрдүңөрбү? Муну менен ушул топуракты, сар топуракты аралаштырып, бирге бир аралаштырып аласыңар дагы. Анан мондай кылып анан бакта актайсыңар анан. Бирге бир коюраак кылып аласыңар. Андан кийин туугандар Первякты çıktı, первякты. бул деген первякты деген эме кыласыңар туугандар. Мына бул первяка 10 литрге деген 4 литр гүл салдыңар да, анын үстүндө тундурма суусу. Ошого мисалы 10 литрге bir самынды хозяйственный мыло. Монтип bir күн мурун ачып аласыңар. Муну дагы езип ачып аласыңар. Ачып алып туруп, буну аралаштырып туруп анан бул боюңар жеткен жерге чейин актадыңар да, анан боюңар жетпей калган жердин үстүндө бүт чачып чыгасыңар. Мунучу. Мону деген 2 жолу кыласыңар. Мына монтип актайсыңар. Койсоңор эң жакшы болот да мына монго гүлдү. Мындай ачасыңар, ачкандан кийин мону себирейсиңер, көрдүңөрбү? Могу нарынын гүлү же болбосо жыгачтын көмүрүнүн гүлү да. Могу нарынын гүлү аябай жакшы экен мына. Ушундай бул себирген. Эми биогумусту мына бул майда барат картошка, майда үрөндөрүңөр колдоносуңар. Элеңгенде кийинки первяга сиз айткандай бул экинчиси мына азыр ушуларга колдоносуңар. Элеңгенден кийинки. Бул чала күйгөн көрдүңөрбү уже? Бул эме чала уже эме алгандар да. Бул элеңгенден кийинкиси. Анан муну дагы мындай чачып туруп, ар бир эмеге өрүктөргө, өрүк ар бир алма түйүнө 3 литрден 5 литрге чейин чачасыңар, топурак менен аралаштырып саласыңар. Анан унутасыңар уже 5 жылга чейинчи. Анан көрөсүңөр кандай гүлдөйт, кандай түшүндүрөт. Жок, топурак менен аралаштырып салгыла. Же болбосо мындан таштап туруп үстүнө жалбырак таштап койгула анда. Анан биологиндерден колдоносуңар да, анан оорукчан болуп атканыбызда ошол бүт абада эмне деген микробдор жүрүп атат. Ошол биз күйгүзүп атабыз. Машина түтүнүнөн кетип атат, жана Казакстандын көмүрлөрүнөн кетип атат. Мына момундай процесс жүрбөчү уулар чыгат, көрдүңөрбү? Бул Казакстандын көмүрү, Бул Казакстандын көмүрүнүн эмеси. Бул деген смола чыгат экен да, бул ушунун баарын биздин бактарактарыбыз дем алып туруп, ошонун баары ооруп аткан. Ушунун баары Казакстандын көмүрүнөн да биздикине кылып мына Казакстандын көмүрү, аны да текшерип көрүң, Казакстандын көмүрү. Аны биогумусту мына чыгарып алдык да. Биогумусту мына монтип сууга бирге процесс жүргүзөсүңөр, көрдүңөр? Биогумустун кофеси да мындайча айтканда. Ушуну анан карагат, мындай майда барат өсүмдүктөрүңөргө ушунун суусун куйсаңар, бир жумада бирден куюп туруп алачы. Анан гүлүңөргө жана комнатный гүлдөргө ошолорго куйсаңар, жөн эле гүлүңөр кандай чыгат. Мондан 1 литр алып, кайра 10 литр сууга куюп, анан гүлүңөрдү, комнатный гүлүңөрдү сугарып көргүлөчү. Ошондо айтасыңар, сразу эле билинет. Азыр мен бияк эффектисин сразу көрөсүңөр да. Гүлүңөр кандай жалтырайт. Анан жанагы гүлдүн курттары, жанагы тиля, гилбок, сирбок дегендер болот го. Ошонун баарын талкалап чыгат да. Бизин фосфор деп атпайбы, бул адамга кирип, абага чыгып, кайра айланып жүрүп, процесс жүрүп туруш керек экен да бул жаратылыштачы. Биз ошондой жаралып турабыз. Ошонун составынын баары мында бар да. Казакстандын
процесс жүрбөй турган нерселердин да анда процесс жүрбөйт экен. Ошон үчүн биздин организмге кирип туруп калып процесс жүрбөй, ошон үчүн оорукчан болуп атканбыз. Ошол болот да. Ар кай бөйрөгүбүз ооруйт, ар кайсысын ар кандай оорукчан болуп атпайбыз. Ошон үчүн химикат колдонбой тургандар карагылачы, мына өзүбүздө эмне деген байлыктарыбыз бар, эмне деген бейиштей болгон жерде жашайбыз. Ушул жерди сактап калалык, келечек муунубуз үчүн туугандар. Андан кийин эмеге апарып текшерип атам. Иссиз земледе эле калып текшертип, аны колдонуп, ошо жалаң ошондой кылып атам да. Эң бир сөздан жеп, ошону сөзданга жаккан нерсе аны бизге да жагат экен. Телевизордон көрүп аттык ошону биогумус баккандарды түштүктүк туугандар ошоларды эме кылгы, анан тиякта барып сатып кел, анан тиги отопление куруп, помещение куруп кереги жок. Ушул жерге процесс жүрүш керек экен. Биз анткени деген жер жаратылыш, адамзат жаратылганда ошондой жаратылганда күн тийиш керек, жаан тийиш керек, суук болуш керек. Ошонун баары процесс өткөрүш керек экен. Көлөкө жерге жактап эле биогумус чыгаргандар деле болот. Ал калифорнийский жыландар. Бул жерге отопление коюп, андай кылган деле болот. Өкүмүз даярдайлы депчи, тиги жалбыракты салдык, сиздин гүлдөн. Гүл деген боо гүлдө имеется в виду. Ушул Гүлдөн септик да. Гүлдөн сеп анан мындай 1 метр кылдык да жерде. Үстүн жабабыз, ошойдон таштап. Жок, таштайсың. Булчулдап сугарасыңар, бир жыл. Сугарып туруп ошо таштайбыз. Эгер бүт булчулдап полный ошо суу сиңсин, ошонун баары сиңгенден кийин анан андан кийин сөзүнөн өзү эле келет да. Даярдагандан кийин 1 жылда эмдик жыл салганга даяр. Эмдик жыл салганга даптай болот. Бирок нымдуулукту деген силер кармап турушуңар, ошойдон бир куюп койгончо таштабайсыңар. Анан барып деген эме карап турасыңар. Нымдуулукту карап 3 күн бир жумасын таштадыңар да. Андан кийин 3 күндө бирден сугарып турасыңар. Анан 5 күндө бирден сугарып турасыңар. Нымдуулук 80% болуш керек да. Андан кийин бир жумада бир, андан кийин кеч күз уже суук түшкөндөн кеч күз болгондон кийин уже вообще эле сугарбай каласыңар. Анан жанагы шакел, жанагы чөп, саман бүт бар менен жылуулап жаап саласыңар. Бүттү. Эмдик жата берет. Эмдик жыл саманды алсаңар, уже саманды ана сөзранды кантип бөлүш керек? Сөзранды ошол биогумустан бөлгөндө ошол эгер жайында болуп калса, азот жана көк чөптү 40 кел үстүнө таштасаңар, могулду таштасаңар, сөзранды баары биогумус тиги отход чыгарды да, өзү чыгаргандан бүт бар, өзү бөлүнүп чыгышат сөзранды баары. Жанна тиги мына момдай кылып өзүнчө таштап салып баары бөлүп чыгат бери. Тамак кайсы жерде болсо ошол жака чыгат булар. Свежий тамагына бөлүп чыккандан кийин анан буларды пайдаланасыңар. Сөзрандар мындан көчүп, кайра тиги жака көчүрүп, чыгырып баягы мал сыяктуу чыгырып жетелеп кетсеңер болот. Балапанас болуп койсоңуздар.